Assalamu alaikum, Nazar News маалымат агентинин көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде өтө глобалдуу, актуалдуу темалардын бири кыяматтын белгилери жөнүндө болмокчу. Бүгүн биз студиябызга дин аалымы, белгилүү аалым, дамла, көптөгөн агайларды, шакирттерди чыгарган Акрамов Аскарали агай, кош келипсиз. Студиябызга кош келипсиз. Кош келдик, рахмат. Кош көрдүк. Агай айтсаңыз, кыяматтын белгилери кандай? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вал акибату лил муттакин. Вассалату вассаламу аля ашрафил анбия вал мурсалин. Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва сахбихи ажмаин. Аллах субхана таала жалпыбызга ийгилик берген болсун. Сиздердин да ишиңиздерге Кудай Таалам дайым балес кырсыктардан сактаган болсун. Бул кыяматтын белгилери өтө бир мындай айтканда үммөттү ойго салган өтө бир оор маселелердин бири. Анткени пайгамбардын заманында сахабаларда бул жөнүндө көп сураган. Кыяматтын белгилери жөнүндө. Бул хадиси Жибрил деп коет. Хадиси Жибрилдин дагы эң аягында кыямат жөнүндө Жабраил алейхиссалам келип пайгамбардан сураганда кыяматтын өзүнө анык качан болушун сураганда бул Аллага гана белгилүү, маалым деп чекит коюп токтоткондо, анда эмесе белгилеринен айтып бериңиз дегенде пайгамбар алейхиссалам ошол жерде бирме-бир белгилерин айтты. Чынын айтканда кыяматтын белгилери абдан көп. Ошондуктан бүгүнкү биздин тар убактыбызда чоң-чоңдорун белгилерине айтып өтсөк жакшы болот эле деп ойлойм. Кыяматтын эң эле биринчи белгиси мурунку үммөткө караганда бул биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өзүнүн чыгуусу. Акыркы замандын пайгамбары деп аталышы бул акыры заман деп түшүнүктө. Ошол учурда пайгамбарыбыздын келишини алар акыры заман деп түшүнүшкөн. Иса пайгамбардын коомуна чейинки бүт коомдор, пайгамбарлардын доорлору. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кыямат күнүнө чейин боло турган кыяматтарды бирме-бир кезекме-кезек сахабалар сураган сайын айтып бере берген. Мына ошолордун бири мисалы жерден бир жаныбардын чыгуусун айтат. Чыгып алып, эми ар түрдүү жаныбарлардан мүчөсү курулган дейт. Ошол жаныбар чыгып, элди калимага чакырат, ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах айткыла деп чакырат дейт. Андан кийин ошол Даджалдын чыгуусун айтат дейт. Иса алейхиссаламдын түшүүсүн айтат дейт. Яжуж Мажуждун чыгуусун айтат дейт. Андан кийин ошол жанагы Каабаны кара денелүү, узун шыйрактуу кара денелүү адамдардын Каабаны бузарын айтат дейт. Андан кийин ошол жанагы чыгыштан күн батып, батыштан күн чыккандыгы жөнүндө айтылат. Акырында бир от чыгып, адамдарды кубалайт дейт, топтойт дейт. Мына ошондой чоң-чоң бир орчундуу белгилери бар. Ушул жерде азыр биздин заманыбызга жакындап келе жаткан, алдыбызда турган белгилер да бар. Анан бизге чейин дагы өткөн белгилер да бар. Ана эми ошол белгилердин дагы бирөөсү азыр биздин жашап аткан белгилердин бири пайгамбар салам Мушкатул Масабихте жана башка хадис сахих Бухарилерде келтирилет. Жабраил алейхиссаламдын бейбаш балдардын төрөлөрү ата-энесине баш ийбеген, ата-энесин сыйлабаган, мына ушундай ата-энесин укпаган, балалыктан кечилип кеткен ата-энелер неме балдар жөнүндө дагы айтылган да. Агай айтсаңыз, азыркы учурда ошол биздин элибизди, кыргыз элин экиге бөлгөн бир чоң тема өзүмдай тоолуу десек жаңылышпайбыз. Имам Махди жөнүндө сөз. Кээ бир аалымдар муну жок деп айтышты, жомок деп айтышты. Канчалык ошол сиз айткан ошол Курандан дагы ишараттар барбы, хадистерден ошо бекемделген далилдер барбы? Сиз ушуну бекитип кетсеңиз. Эми бул Имам Махди жөнүндө айта турган болсок, толгон токой далилдер да бар. Кур'ан аяттарынан ишарат кылып, анын жытын жыттап кеткен мындай бир жыттандырган аяттар бар. Көп аалымдар тafsirlerde ошого ишарат катарында tafsir берип кеткен аяттар бар Кур'анда.
Эми биз алгач ошол имам Махди рахматуллахтин мына Фикхул Акбар, бул имам Абу Ханифа рахматуллахи өзү жазган жазмасы. Бирок Ханафи мазхабы. Ханафи мазхаб, имам Азам Абу Ханифа, имам бул мазхабтын имамы. Бардыгыбыз ушул кишинин аркасынан мазхаб тутунабыз. Ушул кишинин Фикхул Акбар китебине Мулла Али Кари деген алым бизден бир 500-600 жыл мурда абдан буну кеңирип түшүндүрүп баяндаган. Ар бир сөздөрүн ачыктап чечмелеген да. Эми ушул жерде мисалы айтып өтө турган болсок, ма жаат бихи ас-суннату мин ашрати саати хаккун, кыямат күнгө чейинки келе турган сүннөт боюнча кабарлардын бардыгы чындык дейт. Кыяматтын белгилеринен болгон кабарлар дейт да. Дажжалдын чыгышы, Яж-Маждын чыгышы, күндүн батышы, батыштан чыгыштан жана батыштан чыгышы ушулар жөнүндө айтылып келиптир. Андан кийин Иса алейхиссалам жөнүндө түшүлүп мындай дегет да. أن المهدي يظهر أولا في الحرمين الشريفين. Ең алгач имам Махди деп айтылып атат да. Махди ошол Харамайн Шарифайн Меккеде, Мединада пайда болот дейт. Сумма яати Байтал Муқаддас, кийин Байтал Муқаддаска келет, Масжид Лаксага келет, Иерусалимге келет дейт, Фалестинеге. Фаяти Даджал ва юхсируху фи заликал хал, өзүнүн армиясы менен Байтал Муқаддаска келип, Байтал Муқаддасты азат кылайын деп аткан убакта Даджал келип аларды курчоого алат дейт. Даджалдын чыгарына 80.000 жөөттөн болгон армия күтүп турат дейт, даярданып дейт. Даджал чыкса, биз ошону армия болобуз деп. Исбихандан чыгат дейт. Ошол жерде эле чыкканда эң эле көп ээрчигендер аялдар болот дейт. Анткени аялдар баягындай сылык, жумшак, назик нерселерге, анан музыкадагы адам тартып кетет экен. Музыкага кызыккандардын көбү ошону ээрчийт дейт. Андан кийин ошол зынадан никеси төрөлгөн балдар да көп ээрчийт дейт. Эң көп ээрчигендер жөөттөр дейт. Мына ошол учурда имам Махди армиясы менен Даджалдын курчоосунда калганда Фаянзилу Иса алейхиссалам минал мунаратил шаркияти мин Димашк. Шам шарифте Дамаск деген шаар бар. Ошо Дамасктын чыгыш мунарасынан Иса алейхиссалам периштенин үстүнө отуруп алып, ошол периштенин эки желкесин басып түшөт дейт. Кадимгидей баягы бир атты минип алып түшкөндөй түшөт дейт. Фаяктулуху би дарбатин фил хал. Ошол жерде Иса алейхиссалам кылычы менен бир чапканда эле ин маа кама янмаул милху фил ма. Ошол Даджал кудду баягы тузду сууга салып койсоң эрип кетет го. Ошондой болуп эрип жок болот дейт. Мына ошол жерде ачык айтып жатат, имам Махди бул Иса пайгамбардан мурда пайда болот экен. Мындай айтканда Иса алейхиссаламдын заманына жакын пайда болот экен да. Мына кээ бир риwayatlarda ошол 40 күн курчоого алгандан кийин 40 күн курчоодо калат дейт. Анан Иса алейхиссалам түшөт дейт да. Ана Иса алейхиссалам Даджалды өлтүргөндөн кийин не дейт экен? Кад уқимат салату, намазга азан чакырылып, намазга турган кезде фаюширил Махди ли Иса бит тақаддум, имам Махди Иса алейхиссаламды намазга өтүп бериңиз, имам болуп бериңиз дегенде фаям таниу, ал киши баш тартат экен. Эмнеге десе, айтат экен, бул намаз сен үчүн түшүрүлгөн. Бул намазга сен мага караганда акылуусуң деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинен адеп сактап неме кылат экен. Мындай деген да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте: "Лау кана Иса хайян ма васиаху илля атбаи." Иса эгер тирүү болгондо Иса пайгамбарлыгын таштап мени ээрчимек деген да. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ээрчүүсүнү көрсөтөт экен. Пайгамбардын динине ээрчип келгендигин көрсөтөт экен. Пайгамбардын элини, үммөтүнү өзүнө ээрчиткени келген эмес экендигин түшүндүрөт дейт да. Демек, биздин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эмесинде бул эми Мулла Али Каринин айтуусу боюнча. Эми айтыңыз, агай, имам Махди өзү азыр мына сөздө чыгып кетти да. Кээ бир айтат, алымдар айтат да эми. Ошол Чубак ажы имам Махди болушу мүмкүн, Абшүкүр ажы болушу мүмкүн, Өзбек ажы деп. Имам Махди кыргыздан чыгабы?
Бұл хадис, Жараптан бұл сөз, басқа бұл суроо мындай бираз немерек суроо экен. Кандай айтсам, адепсизирээк суроо деп айтсам дагы жаңылбасам керек. Анткени кандай ошондой улуг затты, ошондой нерсени биз мисалы өзүбүздүн арабыздагы немелерге биз неме кылабыз, салыштырабыз. Бул имам Махди атайын, мен сизге да бир китепти көрсөтөйүн. Бул Ан-Нихая фил Фитани вал Малахим деген китеп. Мына ошол китепте, бул китептин автору Ибн Касир. Ибн Касир өтө белгилүү тафсирчи. Көп тафсир алымдары ушул Ибн Касирдин сөзүнү хадис менен аятты чечмелегендиги үчүн абдан моюндашат да. Мындайча айтканда, кайрылуу булагы катарында да эсептейт аятты түшүнүүдө. Мына ушул киши атайын ушул китепте фитналар деген китебинде атайын Махди жөнүндө тема козгогон. Ал-Махди аллази якуну фи ахири заман. Махди бул акыры заманда сөзсүз болот. Ва хува ахадул хулафа ар-рашидин. Бул туура халифалардын бирөөсү болот. Вал аимматил махдиин. Жана туура жол менен хадис жана сүннөт, хидаят жол менен элди өзүнө ээрчиткен имамдардын бири болот дейт. وليس هو بالمنتظر الذي تزعمه الرافضة وترتجى ظهوره من سرادب سامرة فإن ذاك ما لا حقيقة له деген сөз менен кесип айтыптыр. Бул баякы шиялар күтүп отурган, мына чыгат, ана чыгат, жер астына кирип кеткен, булуттун астында периштелер тарбиялап атат деп мындай ар кандай сөздөрдү таркаткан. Мына бул ушул жөнүндө шиялардын жана рафиздерден айткан сөздөрү биз үчүн эч кандай анын акыйкаты жок экен да. Бул сөздөрдүн эч кандай акыйкаты жок дейт. Алардын сөздөрүн албайбыз, Эми ошол сиз суроо бердиңиз, ошол суроо жөнүндө мындай дейт да. Ал-Махди минна ахлил байти. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан экен, бул имам Ахмад 4-чү мазхабтын негиздөөчүсү. Ушул айтат, Махди бизден болот дейт. Ахли байттан болот дейт. Фатиманын балдарынан болот деп айтат да. Фатиманын балдарынан деп айтат. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Курайш болгон. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан ал-аиммату мин Курайшин. Имамдар Курайштан болот деген. Демек ошондой болуп атса, Курайштан болушу жөнөкөй эң жеңил шарты Курайштан болуп атса. Эми айтып көрсөңүз өзүңүз деле эми дамылардын өмүрлөрү узун болсун, Абдушүкүр дамыла, же болбосо паланчы дамыла, же чубак дамыланы Кудай Таалам мээримине ырайымын алган болсун, кылган каталарын Кудай Таалам өзү кечирет. Мына бул кишилерди биз Махдиге теңегенге мүмкүн эмес. Махди деген сөз бул өтө бир чоң тарбиянын үстүнөн жете турган сөз. Анткени азыркы дамылардын баардыгын уккан, оозунан чыккан маселелерди карасаңыз, көп жерде жаңылган катачылыктары бар. Алар эч кандай хидаяттан адашпастан, Кур'ан, сүннөттөн чыкпастан жооп берген, өзүнө элди жетектеген имамдарды имам Махди дейт. Демек, имам Махди ким десе, бул пайгамбар саллаллаху урпагынан экен. Дагы бир хадисте келет, исмуху юати исми ва исму абихи юати исма аби. Анын аты менин атыма окшош, атасынын аты атамдыкындай, атамдын атындай деген да. Ушундай деп айткан дагы бир хадисте. Ана ла язалу хаза дин азизан ила 12 халифа. Бул дин 12 халифанын доорунда сый көрөт деген. Сыйлуу болот деген. Калган убакыттарда кор болот деген да. Ана эми ошол 12 халифанын 11-и өттү. 11-и өттү, эми бирөөсү эле калды. Ал ошол күтүлүп неме биз мисалы бүгүнкү күндө талкууга алып аткан имам Махди хазреттеринин немеси. Бүгүнкү күндөгү биз колдоп атпай, эме албайбызбы? Мына бул жерде мындай дейт. Ал-Махди мин итрати мин валади Фатимата деген хадисте алып келди. Буну Абу Дауд риваят кылган экен. Абу Дауд ким эле? Абу Дауд биздин үммөттө Кур'андан кийин кабыл кылган 6 сахих хадис бар.
Ошо 6 сахих хадистин бирөөсүн ошол Абу Дауд риваят кылат. Худди имам Бухариде, имам Муслимде деңгээлде кабыл кылына турган хадистер. Мына ошол хадисте эмне деп жазат? Ал-Махди мин итрати мин валади Фатимата дейт. Махди деп ачык айткан сахих хадистерде. Энди ушундай сахих хадистерде аябай көп айтылгандыгы үчүн бул хадистер өтө бир чоң күчкө ээ болгон. Мисалга ала турган болсок, бул хадисте бардык хадистерди карап көрө турган болсок, ошол хадистер имам Махди жөнүндө айтылган. Эми имам Махди жөнүндө айтылган хадистерге бүткүл бардык пайгамбардан тартып бизге чейинки бардык ахли илим макул көргөн, кабыл алган да, кабыл алган. Анткени могул жерде мындай деп атылат: أجمع علماء الأمة على وجود شخصية تخرج آخر الزمان من آل بيت النبوة ينصر الله تعالى به الدين حيث جاء بذلك أحاديث كثيرة منها köp alimler bir gelişimde doğuş berişti. Akır zamanda bir adamdın çıgıusuna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üybülösünen. Allah talam oşol arqılı dinge jardan beret deydi. Bul turalabdan hadisler koy. Ve minhal hasan ve minhal sahih ve minha ma jaa bi lafzi sarihil mahdi. Sahih bolgan hadis, hasan bolgan hadis, açık sarih mahdi dep aytılgan hadisler bar deydi. Ve ma aşara ileyhi işaratan, oşoga işaret kılıp ketken hadisler bar deydi. Jana bul turalı ança-munça ayattardagı mufassir alimler oşoga çeşmelenет deydi. Ve ma kana Allahu liyajma hadihil umma ala zalalati abadan. Qarаңыз hadisde qanday ap keltirä, eň ayagында uşul hadis men bekimde bolat. Allah subhanahu wa taala bul ümmeti hiç kaçan zalalatga biriktirбейт deydi. Çoğultпайт deydi. Demek ошончо пайгамбардан келе жаткан адамдардын бардыгы Mahdi чыгат деген маселеге бирдиктүү, bir pikirde болуп атат да. Pikirler birik атат да. Çaçırandı болгон жок. Wa yadullahi alal cemaati. Endi Allah Taala'nın жакшылыгы, жардамы, колдоосу эмнеде экен? Cemaatin üstünde eken. Ma kana Allahu liyajma hadi inna ummati lan tajtami'a ala zalalatin. Hakaza fa aleykum bi sawadil a'zam fa innahu man shazza finnar. Muna şol sebepten sizler cemaatты, köpçülüktü bekem karmakla bunday talaş tartış bolgon учурда. Çünkü talaş tartış degende azından misal için siz bir meseleni uşunday globalda bir talkuga aylandı, el arasında bir ajırımga aylandı, biri andayda biri mınday dep aytып атпайсызбы? Мына ошондой учурда савадыл азамды бекем кармагыла дейт. Ушу күнгө чейин пайгамбардан тартып бүт бардык аламдар, 4 мазхабтын имамдары да имам Махдинин чыгуусуна макул болгондон кийин, аларды дурус деп билгенден кийин биз ошолор менен чогуу болушубуз керек экен. Fa innahu man shazza finnar. Kim ажыраса, жалгызсыраса, дозокто да ал жалгыз калат дейт да. Дагы бир хадисте дейт: "Inna ummati lan tajtami ala zalalatin." Менин үммөтүм эч качан адашууга бирикпейт пикирлери дейт. Bir adaştıratkan pikirge alar makul boluşpayt deyt. Fa iza ra'aytumul ihtilafa fa alaykum bi sawadil azam. Muna uşunday bir işte talaş tartış bolup ümmet ekiye bölünө turgan bolsa, sizler darro sawadil azamды кармагыла дейт. Көпчүлүк каякты кармап атат. Ошо жакты карагыла дейт да. Бул жерде агай айтсаңыз, ошондо көпчүлүктү кармабай эле, элге чыгып, мисалы үчүн элге чыгарда сөзсүз bir маселени айтарда негизи тактап, айтып чыгыш керек. Ооба. Ана эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахих хадистерде көп айткан. Ошондой эле башка бир хадис китептеринде дагы көп китептерде келтирилген. Мен силерге ошол баягы хадистин таватир даражага жеткендигини айтмакчы болуп атам да. Бул имам Махди боюнча айтылган хадистердин бардыгы таватир даражага жеткен дейт. Кала би таватир ахадис Sayyidil Mahdi. Могул жерде китепти жазган алым айтат: Sayyid деген мырзабыз, төрөбүз, улугубуз десек болот, жол башчыбыз десек болот. Ошол имам Махдинин жөнүндө айтылган хадистерди дейт, абдан көп тараптан айтылгандыгы үчүн таватир даражасына жеткен дейт. Эми сиз сурашыңыз мүмкүн, таватир деген сөз эмне сөз? Таватир бул мындайча айтканда 20-30дан көп адам ошол кабарды угат. Жөнөкөй адамдар эмес. Жөнөкөй адамдар эмес.
алардын эч бир өмүрүндө жалган сүйлөбөгөн же аманатка кыянат кылбаган жакшы мүнөз ээлери болгон инсандар. Мына ошол инсандардын оозунан чыккан бирөөсүн эмес, ошого окшогон инсандын 15-тен 20-дан ашык адамдардын оозунан чыккан сөздү таватур дейт. Таватур деген сөз бул Кур'ан барабарындагы кескин түрдөгү далил деген сөз. Бул сахих далилдердин үстүндө турат. Сахих хадис барбы десек, биз айтабыз жок, таватур хадис бар дейбиз. Сахихтен да жогору дейбиз. Мисалы да, имам Махди жөнүндө таватур хадистер бар экен. Демек, мына жерде айтат, Мухаммад Сиддик хан айтат: "Ла шакка фи аннал Махди яхруджу фи ахир заман." Эч кандай күмөн, шек жок дейт. Махди акыр заманда чыгат. Мин гайри таъйин ли шахрин ва амин. Ай жылы белгиленбестен эле, дайындалбастан эле. Лима таватара минал ахбари фил баб. Бул тууралуу, бул темада абдан көп кабарлар таватур болгон. Ваттафака алейхил жумхур салафан ва халафан. Мурунку жана кийинки үммөттүн бардыгы буга эмне болгон? Ынанышкан чыгат деп. Илла ман ла я'тад би хилафати. Анын халифалыгыны мындайча айтканда эсептегиси келбегендер гана муну моюндабайт экен да. Ана Мухаммад ибн Салим айтат: "Кад касуратул аквал фил Махди хатта кила." Энди Махди жөнүндө ушундай сөздөр көп айтылган дейт. Махдини кейбирлер Иса алейхисаламга чейин алып барып алышкан дейт. Хатта кила Махди Иса деп. Ва саваб аллази алейхи ахлул хак аннал Махди гайру Иса. Эми чында туурасы Иса башка, Махди башка дейт. Ва аннаху яхруджу кабла нузули Иса алейхисалам. Ал Иса алейхисаламдан мурда келет дейт. Bunday hadislerden rivayetler öte köp bolgondugu üçün ve şa'a zalika baynal ulama'i sünneti hatta udda min mu'taqadatihim. Bul akida meselesine baylanışlı olup kaldı deydi. Demek Mahdini Mahdini çanış ja çanbaş bul akida meselelerine baylanışlı olup kaldı deydi. Ana endi bul jere munday deydi. Ve kad rawal imamul hafiz İbnül İskaf bi sanadil marzi ila Cabir Abdullah radıyallahu anhuma qala qala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem man kazzaba bid dajjal faqad kafara. Uşunda bir hadislerde İmam Hafiz'den rivayetinden geliyor. Kim Dajjal'dı inkar etse, Dajjal çıkpayt, jalgan söz, olda bir safsata dese, jomok dese, kafir bolat deydi. Ve man kazzaba bil Mahdi faqad kafara deydi. Mahdi'ni dağı jalganga çıkargan adam kafir bolat deydi. Demek lavami'ul anvaril bahiyye, savati'ul asrarul asariyye, şarh durratil mardiyye, Şamsuddin Abul uşul kişilerden kitaplarında uşul söz sılkalar menen görsetülüptür. Azırkı aytılgan hadis. Eme İmam Şavkani Muhammed ibn Ali razıyallahu anh aytat: "Ahadis fi tawatir ma jaa fil Mahdi'l muntazar allazi amkana al-vuquf alayha minha 50 hadisan." 50 hadis kelgen deyt. Oşol tawatur bolup kelgen deyt. Fiha sahih vel hasan. Munda sahihi da var, hasanı da var dedi. Ve hiye mutawatirun bila şekkin ve şubhatin. Şek şubhasız, emne gümönsüz, şeksiz bul mutavatir derecesinde dedi. Bal yasduqu vasfu tawatur ala ma dunahu fi jami'il istilahatil muharrarati fil usul. Ve ammal asar ani sahabatil musarrihati bil Mahdi fahiye kasiratun aydan. Hem sahabalardan da bul jönde söz köp aytılgan deydi. Hem men tawatirlar jönde ayo köp aytatan bolsam, köp söz bar eken. Bul jerde endi uşul hadisти rivayet kılgandar 26-27 sahaba var eken. Sandары uşul jönde. Mundan karasanız Osman ibn Affan bul hadisти rivayet kılgan. Kim bul Osman ibn Affan? 3-nji halif. Hazreti Umar'dan keyinki turgan halif. Andan keyinki Hazreti Ali razıyallahu anh rivayet kılgan bul hadisти. Talha ibn Ubaydullah, Abdurrahman ibn Avf, Hüseyin ibn Ali, Ummu Salama, Ummu Habiba enelerimiz, Abdullah ibn Abbas mufassir, Abdullah ibn Mas'ud fakih, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amr, Abu Said al-Khudri, Cabir ibn Abdullah, Abu Hurayra, Anas ibn Malik, Ammar ibn Yasir, Avf ibn Malik, Suban Mevla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Qurra ibn İyas, Ali Hilal, Huzayfa ibn Yaman. Huzayfa ibn Yaman
Бул пайгамбар саламдын сыр ээлери деген лакапка ээ болгон. Абдулла ибн Харис, Ауф ибн Малик, Имран ибн Хусайн, кыскасы абдан көп сахабаларды айтыптыр дагы, ушулардын көпчүлүгү жаннатка сүйүнчүлөнгөн адамдар. Түздөн түз баягы 10 сахабаны түздөн түз жаннатка кирет деп эле. Ушул жердеги көбүрөгү 6-7-өсү айтылыптыр ушул жерде. Энди ушул хадистерди риваят кылган риваятчыларды айтып атат да. Биринчиси Абу Дауд дейт. Экинчиси Тирмизи дейт. Ибн Мажа дейт. Абу Авана Ахмад, Ибн Хиббан, Хаким Мустадрагында айтылган дейт. Абу Бакр ибн Аби Шейба, Наим ибн Хумайд, Хафиз Абу Наим фи Китаб ал-Махди, Имам Тибрани фи Кабир ал-Аусат ва Сагир деген китебинде, Дари Кутни фил Афрад. Ошондой эле бул жерде көп немелерди айтыптыр, мухаддистерди айтыптыр. Эми өзүнчө атайын Махди деп дагы китеп жазгандар да көп экен да. Демек агай ошондо канча Имам Махдинин негизи акыр заманда чыгуусу бул Имам Махди жөнүндө 30-40 китеп жазылган экен. Ошо эски заманда алымдар. Булардын бирөөсү эми белгилүүлөрдүн бирөөсү мына Ибн Касир, Сиюти, Имам Сиюти, Жалалдин Сиюти, Мулла Али Кари, Мухиддин Араби деген кишилер ушул китептерди жазган экен да. Ана энди сөзүңүздү бөлүшкө туура келип атат. Манасбек, кечиресиз. Мени бир мындай бир оор суроого салып койдуңуз. Эми ушул оор суроодон чыгып кетишим керек болуп атат. Ал Имам Махди аль-Фаслу салис 3-чү фасыл. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم من ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم деген Maida сүрөсүндө келтирип атат. Ушул аятта имам Махдини ишарат кылат деп тафсирде кылыныптыр. Түшүнүңүзбү? İmam nemeni tafsirde işaret kıldır. Manisi eme Allah Subhanahu ve Teala uşul jerde ey imandular deyt. Sizlerden kimler dinden murtat bolup çegine turgan bolsa, dinden çıga turgan bolsa, Allah Subhanahu ve Teala orduңарга ушундай bir коомду алып келет. Аларды Кудайым жакшы көрөт. Алар да Кудайыны абдан жакшы көрө турган bir коомду алып келип коёмун дейт. Çünkü mu'minlarga şunçalık jönököy bolot deyt. Kafirlarga şunday oroy, kopol, aziz bolup sanalат neme bolot deyt. Yücahiduna fi sabilillah, Allah jolunda jandarın ayabastan güreşişöt deyt. Ve la yakhafuna lawmata laimin, alar hiç kanday biröөнүн jemesinden mындай токтоп калбайт, коркпойт deyt. Biröөлөрдүн jemesinden korkpayt, tasirlenbeyt. Zalika fazlullah yu'tihi men yasha vallahu vasin alim. Bunday artıkçılıkты Кудай Таалам өзү каалаган бенделерге берет. Алла Таалам ушундай бенделерине жасаган мамилелеринде абдан кеңири, васиъдир рахматы жана алимдир. Бардык бенделердин жасаган ойлорунан бери билүүчү, кабардар зат дейт да. Энди караңыз, ушул аяттын өзүндө бир канча сыпаттарды айтып атат да. Анан бул Махдинин чыгышы боюнча аламаттарды дагы көп айтыптыр. Мааху камис Расул саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбарыбыздын кийими болот дейт. Ва сайфуху ва раятуху. Кылычыда чапаны да болот дейт. Пайгамбар эми желеге баягы пайгамбар салам немеде көтөргөн, согушта көтөргөн байрагы да болот дейт. Түшүндүңүзбү? Жер жүзүндө ошондо адилеттүүлүк жок болсо, зулумдук каттаган кезде, ошондо башында кудду пайгамбардын заманында пайгамбарыбызга булут ээрчип жүрбөдү беле? Бул дагы башында ошондой булут болот дейт. Көлөкө неме кылып турган дейт. Ушундай бир булуттардан үн чыгат дейт. Фихи мунадин юнади хазал махди халифатуллах фаттабиух. Ой, адамдар, бул Махди ээрчигиле, бул Алланын халифасы деп үн кагат дейт. Ошондо көптөгөн адамдар чыгып байат кылышат дейт. Байат деген не кандай? Байат деген сөз ага кол беришип, ага ээрчийт деген сөз. Ар бир өкүмүнө ээрчийт деген сөз да. Ана энди дагы бул жерде айтат, имам Махдинин дагы бир белгиси, кургак эле бир жыгачты салып койсо, сайып койсо дейт, ошол Махдинин берекетинен көгөрүп өсөт дейт, мөмө берет дейт. Түшүндүңбү? Жанды каерге жашын кааласа, колу менен ишарат кылса, жан ошол жерге түшөт дейт.
Бул тууралуу абдан көп мындай белгилер бар экен. Эми бул белгилердин баардыгын мен неме кыла албаймын, окуп бүтө албаймын. Анткени өтө көп неме кылыптыр бул жерде Демек, белгилерин агай имам Махдиге Алла Таала көптөгөн кереметтерди берген экен. Ооба. Берет экен да кыямат күнү. Менимче, урматтуу көрүүчүлөр, жетиштүү далилдер айтылды деп эсептейм. Акылдуу, ошол акыл эси жайында аалым киши, ою жүгүрткөн адамдарга менимче хадистен дагы ишарат болду, аяттардан дагы бекемделген далилдер айтылды. Агай, сизге чоң рахмат. Ошол жыйынтыктуу сөзүңүздү айтсаңыз, биз Макул, эми Кудайым буйруса иншалла мынакей сиз азыр чакырып, ошо кыяматтын белгилери жөнүндө сурадыңыз арасынан бүгүнкү күндө эл арасында ушундай бир элди ажырымга алып келген сөздөр чыгып атат дейт. Урматтуу жамааттар жана урматтуу устаздар, дамылалар, бул эл Аллах Тааладан берилген биздин жоопкерчилигибиздеги аманат. Булардын баарын аманат деп билелик. Сүйлөгөн сөзүбүздү дагы этият кылалы. Шарият оюнчук эмес, бунун аманатчылыгы чоң. Ошондуктан кыяматка жакын ушундай бейбаштар көбөйөт дегендей, устазды укпаган шакирттер көбөйгөндөй эле атаны укпаган балдар дагы жок эмес дегендей, улуу устаздарды угайлык, бейбаштык кылбайлы. Аллах субхана таала баардыгыбызга иншалла ынсаф тоуфук берген болсун. Биз баарыңыздарды жакшы көрөбүз. Алымдар бул жер бетинде Аллах Тааланын бенделеринин корукчулары дейт. Эмнеден коруйт десе, дозок дарбазасына коюлган корукчулар дейт. Ошол жактан бенделерди дозокко кирип кетпесин деп кайтарыш үчүн коюлган бир бабвап дейлет да. Бабвап деген сөз эшикти кайтарып турган, ушу ушакка түшүп кетпесин, кирип кетпесе экен деп кайтарып туруучулар дейт. Кудайым буйруса биз дозокко ыргытуучу эмес, балки дозоктон кайтаруучу аалымдардан бололу. Иншалла. Имам Махдини чандың эмне пайда, Имам Махдини чамбадың эмне пайда деп айта турган болсок, Имам Махдини чамбасаңыз, бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга болгон урмат болот. Эгер Имам Махдини чаңган болсоңуз, хадистердин баардыгы сахих деп айтылынып, сахих эмес деп айтылынып, ушунун аркасынан биз көп хадистерди чана турган болсок, пайгамбарга болгон урматсыздык болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи мojizasына да каршы болот. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи мojиza катарында айтып атат. Кыямат күнгө чейинки боло турган белгилердин баардыгын мojizасы менен айтып атат. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи мojizасына алдын ала биз каршы чыккан болобуз. Үммөт чөгүп, бүгүнкү күндө үмүт тартып отурганда бизде ушундай бир башыбызды сылап, качан бизге ушундай бир күн тиет экен, бизди ушундай нерседен, зулумдан куткара турган инсан келе экен, бар экен деп турган кезде жок деп жиберген болсо, алардын үмүт отун өчүргөн болот да. Же болсо бир жоо мисалы үчүн даярданып турган болсо, командирди күтүп турган болсо, үмүткөрлүүчүлөр командир келбейт экен, жок экен, жалган эле командир десе, бул кантип жоо менен күрөшөт бунча армия. Демек алар баары таркап кетет өлүмдөн коркуп эле. Мына ошентип үммөттү биз алдын ала эле пайгамбар айткан кабарларды четке какпастан, эгерде ошончолук эле деңгээлде ишенбесек, анда ошончо чоң бизге чейинки келген аалымдар, дамылларыбызды урматтап, имамдарды, мазхаб ээлерин урматтап, сүкүт сактагандагы жакшыраак дейт да, адепсиздик кылгандан көрө. Бул чоң бир пайгамбарыбызга чейин адепсиздиги жете турган маселе. Анткени пайгамбарыбыздын мojizасынан келинип айтылып жаткан нерсени бир риваятчынын сахих же сахих эмес деп талдаган талдоосу менен биз чечим чыгарып атканыбыз бул дагы туура эмес. Ошон үчүн имам Абу Ханифа рахматуллах мазхабында кээ бир имам Бухаринин хадистерин алган эмес. Неге дегенде имам Бухаринин алдында ал сахих болгон менен Абу Ханифанын көз карашында кээ бир хадистери сахих болгон эмес, ал даражада болгон эмес. Эми имам Бухари ким, имам Абу Ханифа ким? Имам Абу Ханифа рахматуллах пайгамбарыбыздын заманынан 50-60 жылдан кийин төрөлгөн улуг зат. А имам Бухари болсо имам Абу Ханифанын шакирттери болуп кетет. Мисалы, имам Мухаммадтын шакирти имам Шафи болсо, имам Шафинин шакирти имам Ахмад Хамбали болсо, имам Ахмад Хамбалиге да шакирт болуп кетет имам Бухари рахматуллах. Биз булар менен алардын даражасын эме кылбайбыз, болгону гана ошол имам Абу Ханифа өзүнүн китебинде эскергенден кийин, Умар ан-Насафийдин дагы шархтарында бул маселе айтылгандан кийин кеңири, тафсирлерде бул маселелер жазылгандан кийин, хадистерде да бул талкуулар шархтар менен айтылгандан кийин, бул маселеде биз элге мындай эки кайчы пикир айтып, элди неме кылып койбошубуз керек. Не деп коебуз?
сарсан кылып койбошубуз керек. Эл бөлбөшүбүз керек ооба. Ошондуктан элди бири-бирине кайраган болуп калабыз. Эми ойлоп көрсөңүз, имам Махди деген сөздүн өзүнүн бир улуулугу, бул сөздү жамган адамдардын бардыгынын башы кеткен. 70 Махди чыгат, 70 башы кетет деген. Енді азыр мурда бир канча жыл эсинде жок, Казакстанда да бир Махди деп чыкты эле бирөө. Эмне кылды казак эли? Енді азыр Кудай өз сактасын, эми азыр мисалы чубакты Махди дешибиз туура эмес. Бул пайгамбардын мураскору, Хулафай Рашидин, имам Махди, Аиматул Махдиин деген сыпатка жетиш үчүн татыктуулук керек. Ал татыктуулук бизде табылбайт. Биринчи эле татыктуулугу ал имам Курайштардан деген хадис өзү. Бизден бул нерсени күтүлбөш керек да. Абдышкүрдү же болбосо Өзбек ажыны Махди деп адамдар бүгүнкү күндө ээрчип кетпесин. Мынакей Болжобой Дамыл айтты деп да, мисалы Болжомолдобой эле айтып жиберип атат, бул туура эмес. Болжобой Дамыл деле илимдүү бала, Кудайым буйруса ынсабы бар, көп далилдерди, көп немелерди угуп, устаздарды мисалы үчүн сыйлап келген, урматтап келген. Иншалла Кудайым буйруса бу Болжобой Дамылга карата көп ар жактан мүмкүн сөздөр айтылып атса керек, телефондон чалынып атса деле керек, ал Дамылдын деле башыны оорутуп атса керек. Ал Дамылдын өзүнүн деле мисалы үчүн максаты Махдиди чаныш эмес. Балки бул баягы ирандыктардын айтылган кабарларыны, шиялардын этикадыны жомок деп айткан болгон болсо, бул ажап эмес иншалла. Аны Ахлу Сүннат вал Жамааттын айткан сөздөрүнү жомок деп жиберсе, анда жогоруда китепте таанышып өткөндөй эле кафырлык өкүмү, ыйгарлары, коркунучу бар экен да. Кудай таалам иншалла ыймандууларды эч кимсин кафыр кылбасын, дининен артка кайтыш, муртат болуштуктан Аллах таалам баарыбыздан сактаган болсун. Ва наузу биллахи минал иртидади вал куфри. Чоң рахмат агай. Чындыгында элдин ынтымагы биз үчүн аябай маанилүү. Сіздерге чоң рахмат. Элибиз, жерибиз деп чоң кызматтар кылып келе атасыз. Дагы да Кудай таалам сизге ишиңизге ийгилик. Алла таалам ошол ар дайым сизди жаман сөздөн сактаган болсун. Илимиңизди дагы берекесин бизге дагы пайдаланып жүрө берели. Урматтуу көрүүчүлөр, биз ар дайым ошол актуалдуу темалардын туура маалыматты жеткирүүгө аракет кылган Назар Ньюс маалымат агенттиги сиздердин назарыңыздарда болду. Дагы да көптөгөн программабыз, темаларыбыз бар. Бары алдыда. Барыңыздар менен жүз көргөнчө сак саламатта калыңыздар.